Салам достор, мен Назгүл Садыкова, Нарын облусунун Кочкор районунан, Кочкор айылынан болом. 34 жаштамын. Бухгалтер болуп иштейм. Кыргыз темир жолунда 2 баланын энесимин. Профессионалдуу билимим жок, музыкалык. Бала кезден ырдаганды жакшы көрөм. Музыка бул менин жашоом. Абдан жакшы көрөм. Ырдаганда жан дүйнөмө салат. Учурдан пайдаланып, ата-энеме, бир туугандарыма, бардык тааныштарга, үй бүлөмө салам айтып кетем. Проектке катышканымдын себеби өзүмдү сынап көрөйүн деп чечтим. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы? Менин атым Назгүл Садыкова, 34 жаштамын. Нарын облусунун Кочкор айылынанмын. Элдигир Бозо ыры. Bozorgondonun etegi, bozoruk duman keteri, boto göz anda men mından oy. Bozdosum önüm, zarlasam önüm, muң kansam önüm jeterim. Gül boyunda çetinsin, көркөмдү жигит экенсиң, көркөмдү бойдон жүрө бер ой. Көз кыссам келбейт, ымдасам келбейт, ырдасам келбейт экенсиң, көркөмдү бойдон жүрө бер ой. Суктансам сурансам келбейт, сыздасам сезбейт экенсиң, көз кыссам келбейт, ымдасам келбейт, ырдасам келбейт экенсиң. Марин, давайте. Здравствуйте, Назгуля. Вы профессиональная певица или вы самоучка? Самоучка. Сколько поете уже? Я с детства С детства поете. люблю петь. Вы хорошо понимаете и чувствуете эту песню? Не до конца. Не до конца. Вот это очень сильно чувствуется, потому что у вас нету, вот говорят, от души поют, да? То есть все куплеты, все припевы, все настолько ровно, как будто наши реки бывают тоже ровные, а река бывает то вниз, то вверх, то она шире, то мощнее, да? А вы все спели песню ровно абсолютно. Вот такое у меня сложилось впечатление. Мага мисал үчүн сахнага кийин келгениңиз жакты. Ырдап аткан ырыңызга карата мамилеңиз, сахнага карата мамилеңиз, эл менен түзгөн контакт, жылмайып, күлүп ырдаганыңыз. Албетте мен деле Марина менен Маринанын сөзүнө кошулам. Ыр баштан аяк бирдей угулгандай болду. Баягы жашаган жоксуз бул ырдачы. Көздү жумуп алып мындай бир элестетип, боздосом үнүм жетип, ошол жигитке жете албай ырдап атканды жеткизе албадыңыз кичине. Бирок албетте ошол учурда сиздин сахнага болгон мамилеңиз, көрүүчүлөргө болгон мамилеңиз мага жакты мисал үчүн. Рахмат. Сиз кайсыл жактан келдиңиз? Мен өзү Кочкор айылынанмын, Нарын областынын. Азыр Бишкекте иштейм. Иштейсиз, үй бүлө барбы? Үй бүлө бар, 2 балам бар. 2 балаңыз бар. Бала кезден бери кыялбы, кандай максат менен катышып жатасыз бул проектке? Бала кезден бери кыял. Эл жүзүнө таанылып, ырчы болоюн деген максатыңыз бар. Ооба. Бүгүнкү көрсөтүүдө мынакей бүгүнкү ушундай чыгарылышта сонун ырдадыңыз деп мага жагат. Анткени бул чыгарма чындыгында элдин ыры, элдин жүрөгүнөн орун алган. Рахмат. Бирок алдыга койгон максаттарды дагы күчтөңүз, болгондо дагы өзүңүз эле байкап калдыңыз болуш керек. Көп эле бул жакта отурган эжекелер, байкелер айтып калышты, сөз түрдү музыкалык жактан да сабак алыш керек деп. Сиздики мындай
катуу жүрөктөн чыгып бир жеткире тургандай дагы бир аткарууңузду сизден абдан күтөбүз. Рахмат. Рахмат. Назгүл, биринчиден сизди ушул ырды тандагыңызга чоң рахматымды айткым келет. Чоң рахмат. Аябай жакшы ыр, чындап эле жакшы көрөбүз. Образыңыз аябай жакшы экен. Өзүңүздүн ушул баягы все равно возраст ушул токтолуп калган айым экениңизди көргөзүп турасыз. Баягы өзүңүздү алып жүргөнүңүз аябай жакшы. Анан бирок албетте баягы ыр жагынан кичине, вокал жагынан кичине сабак алышыбыз керек экен. Ошол ийгиликтер сизге. Чоң рахмат. Эми бул жерден азыр айтып баштайлыбы? Чечимди айтып баштайлы. Мен сизди ошол кийинки сезондордо көргүм келет. Ошон үчүн азырынча пока жок. Кичинекей бөбөктөр, наристелериңиз сизди көрүп азыр абдан сүйүнүп жатышса керек. Туугандарыңыздын баардыгы бул болсо сиздин чоң жеңишиңиз деп ойлоймун. Бирок дагы чоң сахнага аттанууга азырынча даяр эмес окшойсуз. Рахмат, азырынча жок. Мое слово нет, но я вам желаю продолжать петь и в следующий раз хорошо прочувствовать и понять, о чем вы поете и что вы хотите своей песней сказать своему зрителю. Спасибо. Жана ушул айтылып өткөндөй эле жеткирип ырдооңузду кааламакпыз да. Ошондуктан азырынча жок, бирок ошол эле учурда мен да коллегалардын сөзүнө кошулам. В любом случае вы выйдете в эфир, получили эфир, у вас появились свои зрители, сиздин күйөрмандарыңыз пайда болду. Мен деле ошол күйөрмандардын катарындамын, андыктан сизге ийгиликтерди гана каалайм. Чоң рахмат барыңыздарга.